Алиев өкүңөр эмне? Жалгыз эле Кыргызстанды өкүңөр эле билип башкарып калдыңар беле Бишкекти. Болгонун баарын тең соцсетке жарыялап. Отчеттагы жакшы эмес экендиги, бала даяр эмес экендиги, анан өтө эле азыр көп убактыбызды дагы талап кылып атат. Отчетту кайра жакшылап даярданып келсин, этиканы үйрөнүп келсин деп эле жапсак кандай дейсиздер? Кичинекей баланын тили апа, ата деп чыгат да. Анан бул кээ бир биздин кызматкерлердин тили штраф менен чыккан да. Төрөлгөндө элечи. Бул негизи башында айтылып калды. Эми Мирлан мырза, мен сизди биринчи жолу көрүп атам. Ушу жерденчи. Бишкек шаарынын кеңешинин депутаты. Удостоверение суда. Вы же нарушили закон. Я говорю, не пьяница, убери камеру, не Не могу снимай. играть. Понимаешь? Не могу. Я не хочу, чтобы ты снимал. Ну, вы в общественном месте, я имею право. Анан жанагы кээ бир жазып аткан иштериңер туурадыр. Кээ бири чындыгында мен бир 80-90%-ын мен жеке оюм, туура эмесирээк жагы көбүрөөк да. Эмне үчүн айтып атам? Бул башаламан соода боюнча. Ошол жерде баягы жыргаганыман жылкычы болуп турмунбу дегендей болуп, баары тең соода кылып атат, туурабы? Силер ошолордун баарын тең алып барып алып, жүктөп товарын башаламан соода кылгандарды. Анын баарын тең соцсетке жарыялап, ошону көргөзүп аткан канчалык деңгээлде мыйзамдуу? Ушуга жооп бериңизчи. По опубликованным видеоматериалам, я имею право и на русском, и на кыргызском. Спасибо огромное. По опубликованным средствам массовых информации по стихийной торговле у нас есть отдел пресс-службы, который, согласно закону о СМИ, имеет право выставлять это средство массовой информации. Они также это согласуют с мэрией города Бишкек по опубликованным материалам. По закону о СМИ, согласно статье 177, они имеют право опубликовывать это, если есть какое-то нарушение. Если без нарушения, они не имеют права опубликовать. В последующем можно судиться. А бирок ошолордун баарын тең соцсетке жарыялаганын кажети барбы же жокпу? Бул биринчи суроо да. Урматтуу кесиптештер, кичине көңүл буруп коелачы. Болгон нерсенин баарын тең алып атасыңар, жыйнап атасыңар. Анын да тууган уругу бар, анын да катышы бар, куда сөөгү бар дегендейчи. Анын баарын тең болгон Кыргызстанга жарыялап атасыңар да. Бул биринчиден туура эмес деп ойлойм да. Үстүнө штрафын салып атасыңар, туурабы? Ал ошол өзүнүн айыбын тартып атат да. Айыбын тарткан ас келгенсе анын үстүнөн дагы өлгөндүн үстүнө көмгөн кылып атасыңар да. Бул чындыгында адамдык касиетте дагы кичине туура эмесирээк болуп калат го. Анткени адамды кордогондун дагы кичине чеги болот да. Алиев өкүңөр эмне? Жалгыз эле Кыргызстанды өкүңөр эле билип башкарып калдыңар беле Бишкекти. Болгонун баарын тең соцсетке жарыялап, же өкүңөрдүн эмне ушул оюнчукпу? Адам баласын кордогончу. Ыйлап атат да тиги жердечи, кээ бир инфаркт болуп атат, кээ бир инсульт алып атат. Жөнөкөй нерсени айталычы мында, карапайым тил менен айталы да. Муну дагы кичине эске алыш керек да. Бул баягы сизге улуулук сөз да. Негизи эле элге канчалык пайдалуу экендигин айтып бересизби деп айтайын дегем. Ага, спасибо огромное. Кыргызча жооп берип койсоңуз абдан кубанычта болом. Ну, согласно закону, имею право и на русском, и на кыргызском. Спасибо, я продолжу. Сиз урматтуу кесиптештер, жаш бала жантан бери курчтук кылып атат. Азыр эми бул суроолордун баардыгы баарыбызга эле түшүнүктүү болуп атат. Отчеттагы жакшы эмес экендиги, бала даяр эмес экендиги, анан өтө эле азыр көп убактыбызды дагы талап кылып атат. Отчетту кайра жакшылап даярданып келсин, этиканы үйрөнүп келсин деп эле жапсак кандай дейсиздер? Хорошо. Мен депутатмын мэрии города. Я у вас документы попросил, Исакова Нурзат Темирболотовна, а не ваше удостоверение. Сейчас вам будет составлен соответствующий протокол за то, что вы управляли транспортным средством без ремня безопасности. Вы согласны с данным нарушением? Не согласна, потому что я здесь сняла алтыным. Еще раз. Я здесь сняла. Я понял. Вы управляли автотранспортным средством без ремня безопасности. У меня есть фиксация. То, что вы ехали без ремня. Вы согласны с данным нарушением? Я не согласна с данным нарушением. Если вы не согласны, вы имеете... Остановилась. Хорошо, я понял. там хотела парковаться. В рамках закона будет вам выписан соответствующий протокол.